Кутман күнүңүздөр менен кадырлуу телекөрүүчүлөр, сиз көрүп жаткан Ала-Тоо 24 маалыматтык каналынын кечимес программасы өз ишин улантууда. Ал эми кызматта мен Тутам Мелисов, алдыдагы мүнөттөрдө биз мына ушул акыркы учурдарда өзгөчө бир орчундуу маселе жаратып турган жол кыймылынын коопсуздугу тууралуу, жол кырсыктарын алдын алуу тууралуу сөз кылабыз. Анткени өзүңүздөр билгендей эле, акыркы учурларда жол кырсыктары көп катталып, адам өмүрү менен коштолгон мына ушул учурлар көп катталууда. Ал эми биздин студиянын коноктору менен тааныштыра кетсем, Ички иштер министрлигинин коомдук кеңешинин төрагасы Ялкын Даутов, ошондой эле жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын башкы штабынын башчысы Өткүр Мавдянович. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Рахмат. Эми мынакей Ялкын Омаржанович, мына өзүңүз билгендей эле акыркы учурларда жол кырсыгы көп катталып атат. Ушул боюнча бир аз токтолуп кетсеңиз. Биринчиден ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат. Бүгүнкү күндө эң көйгөй маселе болгон мына 2-3 күндүн ичинде бул жол кырсыктар. Негизи мына карасак, жарым жылдын ичинде 329 адам жол кырсыгына көз жумган экен. Бул абдан өкүнүчтүү, жаман статистика деп эсептейбиз да. Биз бул жерде Ички иштер министрлиги коомдук кеңеште 2-3 жылдан бери биз дайыма айтып атабыз. Эң негизги бул жерде улуттук стратегия болуш керек. Ошол стратегиянын президенттин алдында президент өзү көзөмөл алса, Садыр Нуркожоевич 1,5 ай мурун ошол боюнча айткан. Ички иштер министрлиги, транспорт министрлиги, жергиликтүү бийликке тапшырма берилген, алдын ала иштерди алып баруу боюнча. Тилек каршы көп министрликтер буга көңүл бурбай, мына бүгүнкү күнгө биз кырдаалды көрүп атабыз да. Негизи Бишкек-Ош жолунда, Бишкек-Каракол жолунда инфраструктураны оңдоп, түздөп, шаар түзүп эметишибиз керек да. Анткени азыркы мезгилде июлдан баштап турист сезон башталды. Биздин мамлекетибизге чет мамлекеттен, Казакстандан, Россиядан жана башка мамлекеттерден туристтер келе баштады. Анан тышкары өзүбүздүн ички миграциябыз бар. Анан көптөрү отпускага чыгып, мына ошол туризм болуп, мына өзүңөр көрдүңүз, 2 күндүн ичинде 11 адам жол кырсыктан көз жумду. Бул жерде эң негизги себепкерлер бул айдоочулар өзлөрү болуп атат. Биз 100% статистиканы караганда 77-80% булар айдоочулар күнөөлүү. Мисалы, 2 кечээки болгон жол кырсык боюнча мас абалында айдоочулар мас абалында болгон. Биз дагы сунуштап атабыз, азыркы бүгүнкү күнгө келген мыйзамдар боюнча, кодекстер боюнча негизи, мисалы азыр 5 адам каза болду, ошол айдоочу чыгып кетиши мүмкүн да. Анткени мыйзамдык катуу чара көрүлгөн эмес. Биз дагы бир жолу айтып атабыз, мыйзамды күчөтүшүбүз керек. Керек болсо айдоочу күбөлүктү, ошонун себепкер болгон айдоочуну өмүр бою ажыратышыбыз керек. Андан тышкары мыйзам чегинде 5 жылдан 10 жылга чейин, 15 жылга чейин керек болсо отуруш керек да, соттун чечими менен. Антпесе биз бүгүнкү күндө буну токтото албайбыз. Только мыйзам чегинде, только күчөтүп, биз талаптарды күчөтсөк болот да. Андан тышкары бүгүнкү күндө президент өзү Садыр Нуркожоевич тапшырма берди, бул жагынан иштерди алып барышыбыз керек. Биз да жарандык коом, журналисттер, активисттер жана ошого тийиштүү адистер баарыбыз жапа-тырмак болуп, бул жагынан биз жардам беришибиз керек. Жалаң эле сөз менен эмес, кагаз түрүндө эмес, иш менен биз конкрет түрдө жыйынтыктарды көрсөтүшүбүз керек. Мисалы, Бишкек-Үскөл жолунда керек болсо күнү түнү мониторинг жүргүзүп, күнү түнү инспекторлор ошол жерде иш алып барыш керек. Күнү түнү. Мисалы, балыкчыдан баштап Караколго чейин бир 350 километр болсо, ошол ар бир 30-40 километрде инспекторлор коюп коюшубуз керек. Андан тышкары министрлик, транспорт министрлиги жол белгилерди, жол чырактарды, жол сызыктарды ошолорду иретке салып, көрүнгөндөй мындай эң негизги ошол жөнөкөй иштерди алып барсак жакшы болот эле да. Бүгүнкү күндө тилек каршы аны алып барган жок. Анан дагы биз сунуштап атабыз, улуттук стратегияны жазып чыгышыбыз керек. Бул жол кырсыктарды азайтуу боюнча, алдын ала жумуштарды алып баруу боюнча, анан кийин ошол жерде Ички иштер министрлиги, транспорт министрлиги, жергиликтүү бийлик баарыбыз биригип ошол программанын алкагында жумуш алып барсак жакшы болот эле да. Анан бөлүп коюшубуз керек. 1 жыл болобу. Мына Россияда 18 жылдан баштап 24-жылга чейин Медведев премьер-министр болгондо бекитилген программа бар, стратегия бар. Ошол стратегияда ар бир министрликтин өзүнүн планы бар. Ошол планды биз сунуштайбыз. Биз да ошондой планды ишке чыгарып алып барсак жакшы болот эле. Президент өзү көзөмөлгө алса,
баарыбыз жардам берсек, менин оюмча жыйынтыктар болмок. Абдан жакшы, мына ушул иштин жыйынтыгы чыгып, буюрса жол кырсыктары деген азайсын деген ой пикирибизди билдирели. Мына жогоруда Ялкын Омаржанович өзү дагы айтып кетти, ушул жол кырсыктарынын көбүнө айдоочунун өзү күнөөлүү депчи. Эми сизден сурагым келип турат, статистикалык маалыматка токтолсоңуз. Рахмат сурооңор үчүн. Бүгүнкү баягы чакырып ушул телеберүүгө бул Ялкын мырза айткандай эң актуалдуу баягы көйгөйлүү маселелердин бири болуп атат бүгүнкү күндө ушул жол кырсыктарынын абалы. Анан эми баягы статистикага таянып кете турган болсок, бүгүнкү күндө негизинен 6 айдын ичинде 3400дөй жол кырсыгы катталып, анда 329 адам каза тапса, 5000дей адам жаракат алган. Республика боюнча. Бул ушул жалпы жол катталган жол кырсыктарынын 84% бул айдоочулардын күнөөсү менен болгон жол кырсыктар болуп катталып атат. Калгандары эми баягы жөө жүргүнчүлөрдүн ушундай майда бөлүктөргө бөлүнүп кетип калат. Анан анын ичинен айдоочулук тажрыйбасы бир жылга чейин болгон айдоочулардын күнөөсү менен жыл сайын где-то порядка 500дөн ашык жол кырсыгы катталат. Булар эң эле өкүнүчтүүсү ушул болуп атат да. Азыр бүгүнкү күндөчү мисал алсак, мына баягы түрлөрүнө бөлүп келгенде жол кырсыктарынын, жалпы жол кырсыктарынын дээрлик 38% бул кагылышуу натыйжасында болуп атат. Эки автоунаа бири-бири менен кагылышсын. Андан кийинки эле уже баягы эме бул жөө жүргүнчүлөрдү сүзүп кетүү. Почти 39%. 39% бул жыл сайын ушул баягы багытта келет. Эми бул баягы алып караганда кээ бир учурда жөө жүргүнчүлөрдүн өздөрүнүн баягы салкын мамилеси жолго чыгып туура эмес жерден өтүү. Анан бизде мындай практика болуп атат, баягы айдоочуларда айдоочулук маданияты өтө төмөн болуп атат да. Себеби мына жөө өтүүчүлөрдүн өткөлү болот. Ошондон өтүп баратканда же аларды баягы өткөрүп койбойт, токтоп өткөрүү деген нерсе өтө баягы эме да азыркы убактачы. Муну биз баягы бул багытта мына Ялкын мырза айтып кеткендей социалдык роликтерди даярдап атабыз. Бүт баарын чыгарып ошол баягы эмелер менен телевидение аркылуу, радио берүү, интернет булактар аркылуу ушуларды коюп көрсөтүп чыгарып атабыз. Бирок ошого карабастан дагы деле болсо жанагы маданияттын төмөндүгү болуп атат да айдоочулардын. Анын кесепети мына бүгүнкү азыр көрүп атканыңыздардай 11 адамдын өмүрү алынып атат. Бул жерде айдоочу бир гана өзү үчүн эмес, жада калса ошол жанында бара жаткан жүргүнчүлөрдүн да өмүрүнө жоопкерчиликти алган адам болуп атпайбы азырчы мүмкүн. Ошол жагы бир аз өкүнүчтүү болуп атат да. Жакшы, мен ушул учурда телекөрүүчүлөргө эскертип кетейин. Эгерде ардактуу телекөрүүчү, сизде ушул жол кыймылына байланыштуу кандайдыр бир сурооңуздар болсо, анда экранда көрсөтүлгөн 670476 телефонуна түз байланышка чыгып, биздин бүгүнкү конокторубузга өзүңүздүн тиешелүү суроолоруңузду узатсаңыз болот. Ал мен дагы бир жолу эскерте кетсем, бүгүн бизде Ички иштер министрлигинин коомдук кеңешинин төрагасы Ялкын Омаржанович, ошондой эле жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын штаб башчысы Өткүр Алжанович. Эми агай, мынакей өзүңүз билгендей эле жогоруда статистикалык маалыматка токтолуп кетти. Ошол эле учурда президент Садыр Жапаров дагы өткөн бир ай мурда эле ушулга өзү дагы көңүл буруп, 2-3 күнүн ичинде көптөгөн адам өмүрү менен коштолгон жол кырсыктарын баса белгилеп бир катар тапшырмаларды берген. Ушул жол кыймылынын дагы кырсыктарды азайтууда кандай иш-аракеттер жасасак болот? Көп иш-аракеттер жасасак болот. Негизи мындай да, азыркы күндө биз көрдүк, ошол 235 мектеп бар экен. 235 мектептин арасында ошол айдоочуларды даярдаган мектептерчи 119 мектеп эскертүү алынган экен билим берүү министрлиги тарабынанчы. Анткени алар мындай талапка туура келбейт депчи. Анан тышкары менин оюмча бүгүнкү күндө чоң мындай кичинекей Кыргызстанга 235 мектеп кажети барбы? Мисалычы, мен сунушта айтып элем, 30-50 мектеп калса, ошол мектептер, чоң мектептер заманбап техникалар менен камсыз болсо, ошол мектептер аркылуу биздин балдар окуса, андан тышкары мына унаа кызматына деп көп суроолор бар. Мурун Союз учурунда бүт баары ички иштер министрлиги караштуу болчу. Ошондой эле праваны алдыңбы, окудуңбу, бүт баары бир жерде жайгашкан. Ички иштер министри баш менен жооп берчи.
коррупция болсо ошол жерде мыйзам чегине чара көрчү да. Азыр болсо 3 орган болуп атпайбы. Билим берүү министрлиги лицензия берет, аккредитация өткөрөт мектептерге, унаа кызматы, каттоо кызматы, унаа кызматы бар, өзүңөр белгилүү болгондой. Ал жерде кандай жол менен ошол айдоочу күбөлөктөрдү сатып алабы, окуйбу, окубайбы деген суроолор көп пайда болот. Ошолорго бир көзөмөлгө алсак, катуу көзөмөлгө алсак, анткени өзүңөр белгилүү болгондой 2019 жылдан баштап 21 жылга чейин 17 кылмыш иш козголгон ошол боюнча. Ал кызмыл иштер, ооба, алды кармалгандар да болгон, азыркы күндө соттолушуп атат. Бул абдан жаман көрүнүш деп эсептейм. Анткени бул деген бир коррупцияга айланып кеткен да. Ошону токтотуп, андан кийин биз талап кылсак болот. Анткени айдоочулар мына өткөрмөз айткандай 1 жылга чейин көбөлөктү алгандардын саны, жол кырсыктардын саны көп болуп атпайбы? 1 жылга чейин алып, ошол жол кырсыктарга мындай айткандай аралашкандар болуп атпайбы? Алар себепкер болуп атат да. Анткени жол эрежелерди билбейт. Кайсы жерде кандай знак турганын билбейт. Ылдамдыкты сактабайт. Жана башкалар да. Ошол жагынан көзөмөлгө алсак жакшы болот. Андан тышкары биз баарыбыз дагы бир жолу айтыбыз керек. Мына 2,5 миллиард доллар министрлик транспортто бөлүнгөн экен, ошол жолго куруу, жол маселени чечүү, жол инфраструктурага да эгеминдүүлүк алгандан кийин 30 жылдан бери. Бирок ошого толук кандуу бөлүнгөн акчалар кайка кетти? Мына мисалы биз көрүп атпайбызбы? Эң негизги жол кырсыктар болгон трассалар бул деген Бишкек Каракол, Бишкек Ош болуп атпайбы? Канча каражаттар бөлүнгөн ал жергечи? Мындай айткандайчы, жол чырактар жетиштүү эмес, жол белгилер көрүнбөйт. Жана башкалар да. Ошол инфраструктураны биз бүгүн оңдошубуз керек. Оңдоп, анан кийин азыр боомдо эки жакка бөлүнүп атпайбы жолдорчу? Мурун бөлүнгөн эмес да. Ошол үчүн ошол жагынан да биз Бишкек Ош жолуна да ушуну эметип койсок жакшы болот деп мен оюмча. Абдан жакшы. Азыр биз тил көрүүчүнүн суроосун кабыл алып, анан маегибизди улантсак. Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз. Мен Кантан Чалбаштын элем. Моуреки биздин азыркы права алган боюнча жанагы авария боюнча сиздер эметип атасыздар. Ушул эки авария боюнчачы, могу менин өзүмдүн мнением, мен өзүм мурун праваны окуп алгам. 6 ай окуп. Ушул эки азыркы мен айтарым, моуреки частный жанагы предпринимательдер права берип атпайбы? Ушулардын баары жөө эле ошол мурунку союз убагында деле ГОСко өткөрүп, ГОС аркылуу берсе праваны текшерип. Ошол жакшы болор эле. Бир, экинчиси, моуреки ичип алып кармалгандарга штраф кылып койдуңар, 20 миң, 30 миң. Алар кайра эле алактан төлөп коюп эле кайра эле айдап жүрүшөт. Ушуларды баягы Советтер Союзунда убагында кылып туруп 3 жылдан 5 жылга чейин лишение права кылыш керек да буларды. Правасын лишение этип алыш керек. Ошондон анан бул кыскарат го деп ойлойм мен. Чоң рахмат. Башка сурооңуз жок, Жок, башка суроом. Абдан туура суроо берди, урматтуу байкем. Мен мындай жооп мен толук кандуу колдойм. Мен ал жагынан алып айтып кеттим. Союз учурунда мыйзамды сактап жакшы болчу да. Азыр реформа деп мен ички иштер министрликтин бүт баарын алдык. Өрт кызматы кетти, жаза аткаруу кызматы кетти, паспорт кызматы кетти, бүт баары кетип атат да. Бул туура эмес. Мисалы Грузия реформа жасады, бүт баарын бирикти кайрадан. МЧСти бирикти, бүт баары бир жерде азыр. Ички иштер министрликте бүт баары көзөмөлдө да. Бизде кайра бир 30 жылдан бери биз ички иштер министрликте бүт баарын алып атабыз да. Чачыратып салдык да. Бул абдан туура эмес. Бул биринчиден. Экинчиден, мас абалында 3 жылдан 5 жылга чейин ажыратышыбыз керек. Экинчи жолу кармалса өмүр бою ажыратышыбыз керек да. Штрафтарды көтүрүшүбүз керек. Мен Швецияны мисал келтирип кеттим. Швеция 100 миң евро штраф. Мас абалына кармалдың 100 миң евро төлөйсүң. Элестетсеңер, биз да ошол штрафтарды 1-2 жол категория боюнча биз көбөйтүшүбүз керек. Ошондо мен азыр бүгүн бир жуманын ичинде 68 айдоочулар Үсүк көл областында спирт ичимдикине кармалыптыр. 68. Элестетсеңер, бул бир жуманын ичинде. Бир жылда канча кармалат? Эмне себепте биз өзүбүздүн башташыбыз керек. Ар бир өзүнүн ан сезимин башташ керек да. Эмне үчүн мен ичип алып отурам? Отурбашым керек. Бул мыйзам бузуу. Биз ошону оңдобосок болбойт да. Бул мамлекет же өкмөт күнөөлүү эмес да. Ар бир адам өзүнөн да. Өзү барып отуруп атпайбы машинага? Өзү айдап атпайбы машинаны? Спирт ичимди ичип алып. Бул туура эмес да. Биз өзүбүздүн башташыбыз керек да. Ошондон кийин жылыш болот да. Биз азыр могу статистиканы айтып атабыз. Абдан өкүнүчтүү статистика. Бирок 2015 жылдан баштап 20 жылга караганда азыркы быйылкы 19 жылкы статистика кичине азайып баратат да.
2010 жылын баштап 15 жылга чейин андан көп болчу жол кырсыктар. Чын айткандачы. Анткени азыр профилактик иштер менен иштешибиз керек да. Алдын алуу кырсыкты эч ким ала албайт. Бирок эскертүү, айтуу, ошондой эле роликтерди көрсөтүү, социалдык тармактардан бүт баарын пропаганда жасоо бул биздин милдетибиз. Аны жасасак жыйынтыктар болот. Жакшы. Мен кошумчалай кетейин, бул баягы суроолор абдан туура суроо берди, баягы эмес менен. Угарманыбыз жана окуу мектептер боюнчачы мурда азыркы частный болуп кетти деп өтө туура сөз. Мурда илгери билсеңер баягы Союз убагында ДАСАФ эле болчу. Бир эле ДАСАФ болчу. Ошо мектепти бүткөндө 3 ай 4 ай ошо ДАСАФты окуп, билбесе жыгытып салчу. 2-3 3-4 жолдон окуп ошо ДАСАФ балдарды үйрөтүп, анан баягы аскерге кызматка жөнөткөндө ошол бир направленияда бир адисти даярдап жөнөтчү да. Азыркы убакта эми баягы аты бар, бирок баягы өзүнүн Саны бар, сапаты жок болуп калып атпайбы? Мына жана да айтып өтүп кеттик, Ялкын мырза туура айтып кетти. Элементарный мындай талапка жооп берген автодром жок. Автодром дегенде ар бир эмелери болуш керек эле. Мына ушулардын баардыгы алып келип туруп мондай кейиштүү окуяларга туш келип атат. Мисал эле келтирейин. Мисалы мына Өзбекстанда жол кырсыгыга катышпай жөн эле ичип алып мас болуп түшүп калса 5 миллион сум штраф и 2 жылга айдоочулук күбөктөн айырма болот. А почему бизде андай кылганга болбойт? Биз деле сунуш берип атабыз, бирок эми баягы элдин азыркы жашоо турмушуга карап туруп анан ошого баягы эме такалып калат да, бүт баары жагы финанска келипчи. Анан ошондой кылсак бизге деле жакшы болмок. Лишение кылып же соттоп баягы, чтобы адам кийинки рульга отурган адам, ушуну угуп көргөн адам мындай өзүнүн аң сезимин баягы эме кылыш керек да. Себеби эми туура айтып атат, баягы жол кырсыгын жасайт, анан акырын штрафын төлөп чыгып кетип атат атпайбы? Бул өтө жаман нерсе да. Мына дагы эле мисал, 1 ай окууну бүткөнүнө айдоочулук тажрыйбасы 1 ай болгон айдоочу мына жол кырсыгын кылып атат. 24 жаштагы Исмаил Жанов деген Жалал Абад шаарында 3 адам жаракат алып атат ушул баланын айынанчы. Анан мына дагы эле 2 ай айдоочулук тажрыйбасы менен Бишкек ош жолунда жана Пазылов деген 37 жаштагы Пазылов деген айдоочу жол кырсыгын жасап атат, 5 адам жаракат алып атат. Эми бул деген ошол баягы окутуунун сапаты, деңгээли ушул болуп калды да. Өзүңөр көрүп атасыңар, баягы интернет булактары аркылуу жанагы биз айдоочулардан сурамжылоо жүргүзүп аттык. Обычно эң негизгиси могу жанагы эмелерден, жүргүнчүлөрдү ташуучу микроавтобустардын айдоочуларынан элементарный баягы жолдо турган жол белгилерин айтып бере албай атат кайсынысы дегенчи. Бул эми бул ошо 18 адам, 18 месталык орундук мен адам ташыган айдоочунун деңгээли ошол жол белгисин билбесе андай эми бирдеке деп айтыш кыйын болуп атат азырчы. Анан республика боюнча 1,5 миллиондон ашык автоунаа бар. Автоунаа. Эгер трактор жанагы эмелерди кошпогондо, чиркегичтерди кошпогондо 1,5 миллион транспорт бар. Анын артынан бүт бардыгынын артынан отуруп баягы көзөмөл алыш өтө кыйын да. Туура, азыр болсо кийинки телекөрүүчүнүн суроосу бар экен. Саламатсызбы? Сурооңузду угуп жатабыз. Саламатсыздар. Сиз мени эсилеп жатырсыз? Рахмат. Угуп жатабыз. Мен бул азыркы жооп берип аткан адамдарды экөөнү тең тийиштүү болуш керек менин суроом. Эмне дегенде мен өзүм атым Рахман Байгенер болом. 79 жылдан бери стажым баягы ушу шаарда эле машина айдап жүрөм, такси айдап жүрөм да. Азыркыга чейин мүмкүнчө такси айдап жүрөм. Баягы керек жашыл цветке өтүп баратсам бир жаш бала, бир 35 жаштардагы ошол өтүп баратыр. Айластан сигнал берип, скорость азайтып машинаны. Анан кийин жашылга айланып өтүп баратып болсом, сен эмне мунугуну көрбөй турдуң, зебраны алып көрсөтүр да. Баягы таман алдында турган зебраны, светофорду көрбөй. Ошондон экөөнү тең суроом, Союздан азыр силер айтып кеттиңер, Союздан ДАСАФ даярдап тилетиңде мындай деп. Азыр муну телевизордун бир жумасы бир 10-15 минут убакыт алып, же болбосо башка массалык маалыматтар аркылуу элге мындай бир сабатсыздыкты жоюу немесин жасоо болбой, я мына жол жүрүүнүн эрежесин немеси болбой, жана үйрөтүү болбой элге, жалпы элге. Кичүүсү болобу, улуусу болобу,
школга киргизсе болбойт программаны, правила дорожного движения дегенде. Аны бүттүгүн эми ким иштеш керек? Ай иштеш керек, же ким иштеш керек? Ошо разработать ким ошолорду мындетиш керек. Чоң рахмат сизге. Силерге может быть тиешеси жоктур бул суроонун, бирок эки оңор тең муну элдин бетине түз каратып, азыр экран түз каратып айта аласыңарбы? Бүгүнкү күндө мунугу жанагы водительдердин правасы сатылбай атыр деп айта аласызбы ошону? Рахмат сизге. Сурооңузга чоң рахмат. Рахман байке абдан жакшы суроо берди сизге. Чоң рахмат, урматтуу Рахман байке. Мындай да азыркы күндө Бишкек шаарын алсак, айдоочулук маданият калбай калды ачык айткандачы. Мисалы, маршруткалар бири-бирин атандашат, шашат, мындай каалаган жерде токтойт, жолумдакты сактабайт, бири-биринен мушташат. Айдоочулардын маданияты калбай калды. Бул чындык да бүгүнкү күндөчү. Ар бир өзүбүздөн башташыбыз керек. Байкем туура айтып атат. Союз учурунда ушундай болчу. Анан кийин телевизор аркылуу айтчы. Ар кандай передачалар болчу. Азыр ошону кайрадан жандыртып, кайрадан чыгарышыбыз керек. Мына биз ошол сунушту бердик да, роликтерди чыгарышыбыз керек да. Ошол боюнча андан тышкары бүгүнкү күндө Бишкек шаарында каттоодон өткөн 450 миңден ашык унаалар бар экен. Бирок негизи нагрузка боюнча 150 миңди ашпаш керек. Ашпаш керек. Андан тышкары канча бир күндө машиналар ички миграция менен кирет Бишкек шаарына. Баарын эсептегенде бир 600-700 миң машина бар да. Бул биздин шаарга негизи 200 миңден 150 миңден ашпаш керек. Туурабы? 150 миңден ашпаш керек. Ошол үчүн биздин шаар мындай айткандачы, түтүн пайда болду, экология начар болуп атат, жол кырсыктар көбөйүп атат да, жана башкалар да. Ошол жагынан биз көзөмөл ала албай жатабыз да. Анткени бул жерде бул мамлекеттик деңгээлде мындай кайрадан айткым келет, улуттук стратегия болуш керек да. Андан тышкары биз таксисттерди бүт баарын, мисалы, чет мамлекеттерде болобу, Европа мамлекеттерде алабыз, таксисттерди азай катуу көзөмөл менен лицензияны берип, текшертип, анан спирт ичимди ичеби, маңгизатка мындай баарыны текшертип алат да. Бизде тилек каршы андай бүгүнкү күндө толук кандуу жок. Бар, бирок жетишпей жатат. Карасаңар, Яндекс такси иштеп атат, жана башкалар иштеп атат, кантип иштеп атат. Мына өзүңөргө белгилүү болгондой Яндекс такси менен машина менен Айзадын өлүмүн алып келген мына ошондой каттоодон өтпөгөндөр, аны биз баарыбыз мыйзам чегинде каттоодон өткөрүп текшерип турушубуз керек. Бул дүйнөлүк практика. Башка мамлекеттерде ошондой. Бул адамдын өмүрүн сакташ керек. Адамдын өмүрүн ташып жүргөндөн кийин ага каттуу талап коюшубуз керек да, менин оюмча. Туура. Жакшы, баягы кошумчалай кетким келип атат. Мына Бишкек шаарында деп атат, жанагы жол инфраструктурасы бүгүнкү күндө бүгүнкү күндүн талабына жооп бербейт да. Баягы айткандай, мына 150-200 миң автоунаага рассчитанный болгон болсо, бүгүнкү күндө почти 600-700 миң машина кирип чыгып атат. Это раз. Экинчиден, ушул мэрия жагынан, анан ошол жол тармагын баягы тейлеген мекемелер тарабынан бүгүнкү күндө парковочный месталарды эң больной бул шаарда ушул болуп калды да. Туура. Мына элге караганда оны автоунаа каражаттары көп болуп кетти. Жолдун эми мүмкүнчүлүк жогунан коюп атат тиги элдер делечи. Анан жанагы үй, турак үй жайларын салганда, ушул жана үй салган ишкана мекемелер мэриянын атайын баягы кызматтары, градостроительство деп баягы эмес, архитектурасын эмелери, ушулар менен баягы согласовать этпей эле баягы эме берип коюп атат да, уруксат берип коюп атат. Үй салдыбы, ошол жерге парковочный местанын расчетун алыш керек. Туннель баягы неме кылып туруп анан мына сумдун тегеректери өзүңөр көрсөңөр эми баягы көп, ызы чуу көп болуп атат. Жолдун бир полосасыны бүт эле жерде ушул жанагы парковкага койгон. Туура эмес койгон жерлер болуп калып атат да. Ушул жагына, жол жагына караса болот баягы эмеси менен. Анан мына жол чырактары түнкүсүн жарык берүүчү жол чырактары да бул өтө баягы маанилүү нерсе. Жол кырсыктарынын санын кыскартууга эң баягы эме берет. Потому что алдында кетип бараткан же алдынан өтүп бараткан адамдарды же жол кыймыл катышуучуларга баягы биртке эме бермек да, жардам бермек болсолор болсочу. Ушундай моменттер көп болуп атат. Эми баягы элдер жол кырсыгы болсо эле ушул баягы ким жаман, ГАИ жаман, андай эмес, туура эмес ал. Себеби ал баардык машинанын артынан аңдып жүрө албайт. Ошон үчүн биздин баягы берген сунушубузда кече жакында баягы Кабинеттер министринин жетекчиси мына Улукбек
Асан Мамедович ушул киши да чогулуш өткөрүп өтө катуу талаптарды койду. Биз өзүбүз сунуштарды бердик. Ошол эле жанагы айдоочулук куөлүктү берүү боюнча бөлүктү ушул ички иштер министрлигине берсин, лицензия берип аткан автомектептерге лицензия берип аткан башкармалар ошону бизге берсин, анан ошону бүт бар жоопкерчиликти биз алалы депчи. Ушундай моменттер көп да баягы эме кылгандачы. Жакшы, азыр биздин телекөрүүчүлөрдүн чалуулары көп болуп, алардын суроолорун албай койсок болбойт. Андыктан азыр кийинки телекөрүүчүнүн суроосун кабыл алалы. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздар. Угуп жатабыз сурооңузду. Мен Нурбелим Сагынбек Таластан телефон чалып атам. Менин суроом ушундай да, мен өзүм возрастым азыр 70-те. Азыр шаар ичинде мен деле айдайм машинени. Бирок азыркы жаш балдар бирөө дагы билим алып права алган эч кимиси жок. Баары сатып алган правасын баарын. Анан эми биздин ажан айтып атпайбы окуучулар, биз мына окуганбыз, 6 ай окуганбыз, 6 айдын ичинде стипендия төлөчү бизге. Анан кийин тапшыра албай калсаң 3 айлап, 4 айлап тапшырган адамдар болгон. Азыр агес автодром түрлүү машиналерди айдатчы. Азыр бирде мындай неме жок. Айдаган неме машинаны айдаткан эч ким жок. Анан ушул тапта азыр мына Таластын ичинде светофорлордун 60% иштебей турат азыр. Анан дагы мына жолдорго ограничение скорость коюш керек. Скорость карабайт айланайын. Жаш балдарды менен бияңан деле карасаң, бияңан деле шууд өтүп кетет, бияңан өтүп кетет. Движениени ошо распоряжениесин билбейт. Ушуну бир колдон келсе окутуш керек да окутуш керек. Окутмайча болбойт. Жанагы ичкилик ичкендерди окуш эле лечение кылыш керек аларды. Мына Кыргызстандын адамдары өзүнөн өзү эле жоголуп баратат. Жашаш керек да, көбөйүш керек да Кыргызстан. Bir yanım koyut alıvatsa, bir yanım transport alıvatak. Şul jagын bir ойлонуштурсак. Koyunca okutuş gerek. Рахмат. Vaziyene kılış gerek. Vaziyene kılgan hiç kim yok. Bir de transport görbeyiz maşineni vaziyene kılgan. Bärini satıp alıvatır. Рахмат. Эми биздин телекөрүүчү өз сунушун берип кетти окшойт. Эми ушу кошумча катар суроо бергим келип турат. Ушул айдоочулук күбөлүктү алып, ушул авто мектепти окуп жатканда баягы шаар ичинде баягы орусча айтканда ученик деп жазып алып шаар аралап айдап жүргөндөрүн көрөбүз да. Бул канчалык деңгээлде туура? Негизи мындай болуп атпайбы? Ошол Сагынбек байке туура эле маселе көтөрүп атат да. Анткени биз көзөмөлгө алып анализдеп көрдүк. Жарым жылдын ичинде 80 миңден ашык 82 миң айдоочу көбөлүк алыптыр. Жарым жылдын ичинде 82 миң айдоочу көбөлүк. Элестетсеңер абдан көп. Бул биринчиден. Экинчиден 17 жаштан баштап 30 жашка чейин 50%дан ашык алгандар. В основном жаштар болуп атат да. Жаш. Мына 17 жашка кирдиби? Окуду, окуган жокпу? Суроо чоң негизи. Кандай жол менен алды? Жол эрежелерди билеби, билбейби? Абдан чоң суроо. Ошолор машинаны сатып берет, алар отурат, машина айдап кетип атпайбы? Ошондо абдан туура байке суроо берип атат. Бул жерде илгерки мындай айткандай жакшы агайлар, окуучулар, инспекторлор бүгүнкү күнгө саналуу эле Кыргызстан боюнча. Алар иштеп атат, бирок саналуу. Ошолорду көбөйтүшүбүз керек. Профессионал болуш керек да. Кайрадан маселе ошол мектептерге такап атпайбы? Эмнеге бизге 235 мектеп керек? Саны кыскарталы. Саны кыскартып, жакшы, сапаттуу, мындай бүт жагынан туура келген мектептерди ачалы, ошолорго лицензия берели, ошолордун талап кылалы. Ички иштер министрлиги бул жагынан жөн эле статист эмес, көзөмөлчү орган болуш керек менин оюмча. Кайрадан бириккенге мүмкүнчүлүк болбой бул суроо, бирок көзөмөлчү болгон болсо, погончулар булардын тартип катуу, булар аракет кылат да ошол коррупцияны жойгөнгө ошол жерде тартип алып келген менин оюмча. Сынактарды мына баягы экзамендерди тапшырып атканда обязательно порядке ушу биздин кызматкерлер болуп ошол жерде отуруп ошол жерде жанагы эми баягы биз Ялкын мырза менен жана да сүйлөшүп эме кылганда айттым эле, Алматада ушундай экен. Окуткан жанагы экзамен вожденияларды эме кылгандар бул гражданская организация, а бирок экзаменге келгенде бүт жоопкерчиликти алган, жанагы айдоочулук күбөлүктү берип атканда карточкаларына жанагы листок эмелерине печатьти коюп колду койгон, ошол майы
кызматкер экен да, жетекчиси ошол ответственный алат экен, жоопкерчиликти. Себеби бул баягы мамлекеттик органдын кызматкери, мамлекеттик адам да. Бул ошол баягы алат. Бизде кандай болуп атат? Бизде бул баягы келет, окуйт, бияк Давыт мырза айткандай, кечирип коюңуз, ушул баягы Ялкын мырза айткандай, ушул баягы эме болуп атат да, кантип, кандай деңгээлде экзаменди, сынактан өтүп атат ушул балдарчы. Мен сизге бир эле практиканы айтып берейин. Мен өзүм барып бир баягы иштерим менен, жумушум менен барып эме кылып калдым. Окуганда автомат скорость менен машина айдаган экен. Экзамен тапшырганга келгенде механика болуп атат да, ошо машинаны жайынан жылдырып бере албай атат. Ошол 3 ай окуган бала элементарный машинаны механика менен, бул билиш керек бул нерсеничи негизи. Ошону ана кылбай турган кездерин өз көзүм менен көрүп багана кылып атканда, анан ойлоносуң да азыркы окуунун деңгээли кандай болуп атат. Аз болсун, бирок сапаты менен болсун. Эң жакшы. Ялкын мырза туура айтып кетти. Жанагы окуткан мугалимдин деңгээли дагы мындай бийикирээк болуш керек. Илгери бизди окуткан кезде өтө мындай өзүнүн эмесине тың адамдар, билими жогору, деңгээли мындай айтып, түшүндүрүп, көрсөтүп, баягы эмелерди, техникаларды бүт баарын эме кылып берип, анан окутчу. Азыркы күндө элдин баардыгы интернет болуп калды, азыр сөздүн ачык эле, жашырганда жок. Түшүнүктүү. Азыр биз телегөрүүчүнүн соңку суроосун кабыл алалы. Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз, угуп жатабыз. Здравствуйте. Вас беспокоит Нурлан, я житель Бишкека. У меня вот вопрос. Вот смотрите, 21-22 числа 2 автоаварии было, да? Все в ночной период, примерно в 10 часов вечера это все было. Все в нетрезвом состоянии водители. И именно водители джипов. Вам не кажется, что штраф вот этот 17 тысяч сомов в нетрезвом состоянии, он очень маленький для таких водителей? Нельзя будет строже сделать? Например, если в нетрезвом состоянии, то лишение прав на определенный период. Рахмат, сурооңуз түшүнүктүү болду. Ушу соңку суроого таракап алып. Ооба, мен Нурлан Байкен толук кандуу колдойм. 17500 бул абдан аз штраф. Негизи спирттичилигин ошондо кармалганда, мен оюмча 55000ден көп болуш керек. Ал биринчи, экинчиден 1 жылдан 3 жылга чейин айдоочу көбөлөк ажыратыш керек. Экинчи жолу кармалганда өмүр бою ажыратыш керек. Ушундай позицияда турсак, мен оюмча жол кырсыктары азаят. Ошого кошумча эле автоунаа каражатын конфискациялоо боюнча дагы ушул вопросту, маселени киргизип коюш керек да. Себеби 17000 азыркы бүгүнкү күндө кээ бир адамдарга ал эч кандай акча деле баягы жаратпай атат да. Кыйынчылык жаратпай. 17000 төлөйт да кайра чыгат да кайра. Анан ушул баягы айдоочулук күбөлүктү именно ушундай баягы өтө оор баягы кесепеттерге алып келүүчү жанагы түрлөрдү, жол эрежелерин бузуунун түрлөрүн ушу айдоочулук күбөлүктү жана алып койгонго изимание кылып койду, мурда алып койчу эле го, ошондой баягы койгонго биз ушул өзүбүз сунуштарды берип атабыз да азырчы. Ошондой кылалы. Мурдакы баягы старое, забытое старое, там лучше деп баягы эме деп койт го, ошол сыяктуу алдыңкы эми Союз убагында деле муну жөндөн жөн чыгарган жери жок. Целый баягы институттар иштеген бул боюнчачы. Ошолорду баягысын кайтарып алып келип, эми элди мындай бир нукка салып, маданиятын жогорулатууга аракет кылышыбыз керек болот. Чоң рахмат сиздерге. Келип маек куруп бергениңиздер үчүн рахматыбызды айталы. Эми ушул учурда эркин микрофон берейин. Ушул жол кырсыктарына байланыштуу айдоочуларга, жалпы элге болгон кайрылууларга. Мен оюмча азыркы күндө баарыбыз ошол боюнча иш алып барышыбыз керек. Ар бир айдоочу өзүнүн сезимди оңдош керек да. Мен мисалы өзүм жол эрежелерин бузбасам, спирт ичип алып машинага отурбасам, жол кырсыктар болбойт, азаят да. Ар бир адам өзү мындай салым кошуш керек да. Кандай жардам? Бул жөнөкөй бир нерсе. Мыйзамдарды сактасак, жол эрежелерин сактасак, ушундай кырсыктар азаят жана жок болот. Чоң рахмат. Азыр бүгүнкү ушул баягы телеберүүнүн жүрүшүндөн пайдаланып, мен да бир ушул коомчулукка суроонуп айтып кетчү нерсе болуп атат. Урматтуу ушул жол кыймылынын катышуучуларына баягы негизгиси ушул баягы жол эрежесин так сактап, баягы өмүрдүн баягы эмеси деп айтып коет эмеспи? Ошон үчүн баягы жол кырсыктарын болтурбоо, алардын алдын алуу боюнча биз жактан аракет
жасалып атат. Жасалып ушу аракет кылып атабыз адамдын өмүрүн сактап калалы депчи. Мына жана эле айтып кеткендей 11 адамдын кимдир бирөөнүн атасы, кимдир бирөөнүн апасы, кимдир бирөөнүн баласы, кимдир бирөөнүн эжеси болуп атат. Бул өтө өкүнүчтүү. Ал жанагы ошол нерсе ар бирибиздин башыбызга түшмөйүнчө бул нерсени баягы ички сезимиң менен билип эме кылышың кыйын да. Ошон үчүн мен эми баягы жол кыймыл катышуучуларына айтып кетет элем, эң негизгиси ушу баягы жол эрежесин бузбоого аракет кылып. Ушул өзүңөрдү бир гана өзүнүн жоопкерчилиги эмес, ошол жанында жүргөн адамдардын да башка жол кыймыл катышуучуларынын баягы өмүрүнө жоопкерчиликтүү мамиле жасоо деп эсептейм да. Анан ушул ичкен, арак ичип жанагы мас абалда унаа башкарган бул эң өтө оор баягы көйгөйлөр жаратып келет. Ошол боюнча деле Ялкын мырза айткандай эле ушул арак ичпей, арак ичсеңер такси же башка машинага отуруп 150 сом, 200 сом акча бул ошол адамдын дагы өмүрүнө, башка бирөөнүн өмүрүн да сактап калганга жардам берет да. Ошол бул акча эмес. Мен ошол каалоормун. Чоң рахмат, сіздерге дағы бір жолы келіп маек құрып бергеніңіздер үшін рахматымызды айталы. Ардактуу телекөрүүчүлөр, біз жогоруда жол кыймылынын коопсуздугу жана кырсыктарды алдын алуу тууралуу сөз кылдык. Биздин студиянын коноктору Ички иштер министрлигинин коомдук кеңешинин төрагасы Ялкын Умаржанович, ошондой эле бизде жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалынын башкы штабынын башчысы Өткүр Мавлянович менен бул дал ушул олуттуу болуп турган темада сөз кылдык. Ал эми сиз көрүп жаткан Ала Тоо 24 каналынын кеч эмес программасы өз ишин улантат. Биз менен бирге болуңуздар.